Саламатсыңарбы, Сакбол KG каналыбыздын катталуучулары, достор. Акыркы кайгылуу окуядан кийин Москва шаарында мигранттардын үстүнөн каттуу күчөтүлгөн тартипте текшерүүлөр болуп жатат. Биринчилерден болуп, каттоо жайы регистрацияга басым жасалып, полициянын участкасына алып барып, ошол жерде регистрация базада барбы, жокпу, ошолор боюнча текшерилүүдө. Базадан регистрацияңызды текшерип жатканда эмнелерге маани берип карап турушуңуздар керек. Экинчиси бул автоунаа айдап жүргөн биздин бардык мекендештер полиция кызматкери тарабынан токтотулуп, осмотр жана досмотр көпчүлүк жерлерде өткөрүлүп жатат. Осмотр, досмотр өткөрүлүп жатканда эмне кылышыңыздар керек, кандай тартипте өтүлүшү керек, ошолор боюнча кыска түшүндүрөтөбүз. Жана WhatsApp группада таркап жаткан эми бардык чет мамлекеттин айдоочулары коомдук транспортто иштеш үчүн сөзсүз түрдө айдоочулук күбөлүктү Россиянын айдоочулук күбөлүгүнө алмаштырыш керек деген видеолор таркап жатат. Бул видео боюнча сиздерге толуктоо киргизип түшүндүрүп кетсем. Биринчиле регистрация боюнча түшүндүрүп өтөйүн. Регистрацияны көпчүлүгүбүз тааныштарга же болбосо тааныбаган инсандарга жасатканбыз. Бирөөлөрдүн квартирасы бар болсо, ошол квартирага трудовой договордун негизинде МФЦга барып официалдуу жасаткандарыбыз дагы бар. Бирок регистрациябыз базада бар болсо дагы азыркы абалга байланыштуу көпчүлүгүбүздү регистрация базада жок экен деп полиция кызматкери полициянын участкасына алып барып ошол жерде текшерип жатат. Ал жерге баргандан кийин регистрацияң базада жок экен деп сөз менен айтса, ошол сөзүнө ишенип, ошол жерде проблеманы чечкенге аракет жасайбыз. Проблеманы чече албай турган болсоңуздар, ошол жерде сизге кичинекей административный штраф жазып берүүнү сунуштап калышы да мүмкүн. Административный штраф мисалы коомдук жайда сигарет чектим же болбосо коомдук жайда ичимдик ичтим. Ошол боюнча сизге эгерде ошуга макул болуп кол коюп берсең, сени кой беребиз десе, биз көпчүлүгүбүз 500 сом, 1000 сом төлөп коем деп административный штрафка макул болуп, ошол жерге кол коюп берип, кеткен учурлар дагы өтө көп болуп жатат. Бул учурду административный штраф алгандын зыян тарабы, ал жерден сиз 1000 сом, 500 сом төлөп чыгып кетишиңиз мүмкүн. Бирок ошол административный штраф сиздин экинчи жана үчүнчү жолу ошол штрафты ала турган болсоңуздар, ушу кичине административный штрафтын негизинде сизди депорт кылууга бул дагы бир мүмкүнчүлүк болуп калат мыйзам чегинде. Ошон үчүн административный штраф албайм дей турган болсоңуздар, сөзсүз түрдө полиция кызматкери тарабынан сиздер талап кылыңыздар, сиздин регистрацияңыз базада бар экенби, жок экенби, ошол боюнча онлайн жүзүндө же болбосо кагаз түрүндө сизге ошол данныйды көрсөтүп берүүсүн. Бул учурга мен да душар болгонмун. Полицейский отделениеге алып келип, ал жерде регистрация базада жок, сотко жазып беребиз, сотто сени депорт кылат деп коркутуулар болгон. Бул учурда эмне кылыш керек? Сөз түрдө өзүңүздүн данныйыңызды кагаз түрүндө чыгартып алсаңыздар болот. Ошол боюнча сураныңыздар. Эгерде кагаз түрүндө сизге чыгарып келгенден кийин, ал жерде сиздин колуңуздагы регистрация менен ал жердеги регистрацияны салыштырып чыгыңыздар. Акыркы жолу өзүмкүн айтсам, 3 айлык регистрациям бүтүп, 9 айга узарткан болчумун. 3 айлык регистрациям базада турат, 9 айлык регистрациям эч кандай базада көрсөтүлбөптүр. Мен регистрацияны алардан мурда сөз түрдө подтверждениясы менен алганмын. Значит, бул жерде полиция кызматкерлери акыркы регистрацияны мага көрсөткүсү келген эмес. Мен ошол жерде талап кылганмын. Акыркы 9 айлык регистрациям кайсыл күнү чыгып кеткендиги боюнча мага көрсөтүп бергиле. Мен алганда подтверждениясы менен алганмын. Менде подтверждениясы бар деп көрсөтсөм, ал жерде 9 айлык регистрациям эч кандай көрсөтүп бере алышкан эмес. Бул нерсенин айтканымдын себеби, эгерде сиздер регистрацияны подтверждениясы менен алсаңыздар, ошол база данныйда кайсыл күнү чыгып кеткендиги боюнча маалымат базада калат. Эгерде чыгып кеткендиги боюнча базада колуңуздагы регистрация менен туура келсе, бул дегени регистрацияңыз базада жок дегенин билдирет. Ошол учурда гана сиз административный штраф аласыздар. Эгерде административный штрафтарыңыз көп болсо, сизди сотко жөнөтүп, сотто депорт кылууга бул дагы мажбур болот. Жөндөн жөн административный штраф албаганга аракет кылыңыздар.
Туугандар, эгерде сиз Россия жергесинде доставка тармагында иштей турган болсоңуздар, мен сиздерге өз ишине жоопкерчиликтүү болгон ишеничтүү таксопаркты сунуштап кетейин. Таксопарк Богатый курьер. Богатый курьер таксопаркына регистрация болордо Сакпол KG промокодун иштетсеңиздер, таксопарк сиздерден 3 күн өзүнүн комиссиясын албайт. Бул таксопарктын 24 саат иштей турган техподдержкасы бар. Эгерде заказдарда көйгөйлөр жаралса, чалып чечип алсаңыздар болот. Ушул Богатый курьер таксопаркты сиздерге сунуштап кетем. Мекендештер, акыркы күндөрү полиция кызматкери тарабынан Москва шаарында унааларды осмотр жана досмотр кылган учурлар өтө көп байкалып жатат. Осмотр менен досмотрдун айырмачылыктарын түшүндүрө өтсөм, осмотрда полиция кызматкери көз караш менен гана унааңыздарды текшерет. Унааңыздарды айланып текшерип жана максимум сиз эшиктерди ачып беришиңиз мүмкүн. Көз караш менен гана текшерген учур бул осмотр болуп эсептелинет. Эгерде полиция кызматкери унааңыздын ичине кирип, бартачокту же болбосо унааңыздын ичиндеги бардык буюмдарды текшергиси келсе, бул учурду досмотр болуп эсептелинет. Досмотр кылыштан мурда полиция кызматкери протокол түзүшү керек. Протокол түзүлгөндөн кийин сөзсүз түрдө 2 понятых же болбосо видеозапись менен досмотрду өткөрүшү керек. Эгерде ушул мыйзамдар сакталбаса, статья 27.9 КОАП РФ'те айтылгандай досмотр өтүлүшүн талап кылыңыздар. Унааңыздарды досмотр өткөргөндөн кийин унааңыздардан эч кандай тыюу салуучу буюмдар табылбаса, ошол протоколго не обнаружен деп жазып берет. Ошол жазууну окугандан кийин гана протоколго кол коюңуздар. Дагы досмотр өткөрүп жатканда сөзсүз түрдө өзүңүз үчүн өзүңүздүн телефонуңузга видеого тартып алыңыздар, подстава болуп калбаш үчүн. Туугандар, Россия жергесинде чет мамлекеттин айдоочулук күбөлүгү менен Россиянын ичинде унаа айдоого тыюу салуучу жаңы чыккан мыйзам боюнча кыска түшүндүрүп өтөйүн. Бул мыйзам кимдерге тиешелүү? Эгерде сиз Россия жергесине келип, Россиянын жарандыгын алып, же болбосо вид на жительство алып, бирок Россиянын айдоочулук күбөлүгүн албай, өзүңүздүн мамлекетиңизден алган айдоочулук күбөлүк менен жүрсөңүздөр, бул мыйзам сиздерге тиешелүү. 2025-жылдын 1-апрелине чейин айдоочулук күбөлүгүңүздөрдү алмаштырбасаңыздар, 2025-жылы 1-апрелден баштап сиздин айдоочулук күбөлүгүңүз жараксыз болуп эсептелинет. Бул мыйзам кимдерге тиешеси жок. Эгерде сиздин жарандыгыңыз, мисалы, Кыргызстан болсо, айдоочулук күбөлүгүңүз Кыргызстандан алынган болсо, бул мыйзам сиздерге тиешеси жок. Сиздерге кайрылуу катары айтып кетейин. Россия өлкөсүндө жашап, Россияда иштеп жүргөнүңүздөн кийин сөзсүз түрдө Россиянын мыйзамдарын жана жол эрежелерин так сактаганга аракет жасаңыздар, сиздердин бир катачылыгыңыздар бардык биздин мекендештерибизге зыяны тийип калышы мүмкүн. Сакпол KG каналына катталыңыздар, аманчылыкта көрүшөлү.